сабак. Саламатсыңарбы балдар? Силер менен кайрадан көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Ар дайым жакшы окуп, талыкпай билим алгыла. Анда эмесе, алипе сабагына даяр болсоңор, сабагыбызды баштайлы. Сабагыбыз көңүлдүү өтсүн. Сабак. Балдар, мен силерге бир табышмак айтайын. Жандырмагын таап көргүлөчү. Валя, Вера аттары кайсы тамгадан башталды? Ооба балдар, В тамгасынан башталды. Кийинки табышмакты айтайын. Бир оюн бар кызыктуу, топту тээп ойногон. Ал оюндун аты кайсы тамгадан башталат? Туура, футбол. F тамгасы. Анда бүгүн биз силер менен В, Ф тыбыштары жөнүндө сүйлөшөбүз. Бүгүн сабакта В, Ф тыбыштарынын өзгөчөлүктөрүн билесиңер. В, Ф тыбыштары катышкан сөздөрдү так айтып, туура окуйсуңар. Жана сөздөрдүн маанисин түшүнүп, салыштырып, талоого үйрөнөсүңөр. Балдар, В, Ф тыбыштарын туура айтып, алардын айырмачылыктарын байкагылачы. В, Ф. Дагы бир жолу кайталайбыз. В, Ф. Эмнени байкадыңар? Ооба, В тыбышы жумшак, ал эми Ф тыбышы катуу айтылды. Булар айтылышы жана угулушу боюнча бири-бирине өтө жакын тыбыштар. Ошондуктан алар түгөйлүү үнсүздөр деп аталат. Кайталайбыз. Түгөйлүү үнсүздөр. Түгөйлүү үнсүздөр. Кезекти муундарды окууга берели. Мени менен чогуу үн чыгарып окугула. Va, fa. Vo, fo. V, f. Vu, fu. Ve, fe. Vi, fi. Жакшы. Балдар, бул жерде бир нече муундар берилген. Айткылачы, муундан эмне түзүлөт? Ооба, муундан сөз түзүлөт. Анда келгиле, ушул муундардан бир нече сөздөрдү түзөбүз. Биринчи, фер муунуна кайсы муунду кошсок сөз пайда болот? Ооба, ма мууну. Ферма деген сөз пайда болду. Кийинкилерине көңүл буралы. Фон, тан. Азаматсыңар, фонтан деген сөз пайда болду. Ва, за. Азаматсыңар, ваза. Фар, тук. Фартук деген сөз пайда болду. Демек, балдар, муундан сөз түзүлөт. Кайталайбыз. Муундан сөз түзүлөт. Жакшы. Балдар, сүрөткө көңүл буруп карагыла. Бул сүрөткө карата сүйлөм түзүп көргүлөчү. Туура. Машина жолдо ойногонго болбойт. Кайталайбыз. Машина жолдо ойногонго болбойт. Жакшы. Келгиле, бул сүрөткө да сүйлөм түзүп көрөбүз.
Бул сүйлөм 4 сөздөн турат. Азаматсыңар. Жол чыракты карап өт. Кайталайбыз. Жол чыракты карап өт. Силер да туура сүйлөм түздүңөр деп ойлойм. Эми балдар, кезекти Каныбек Жунушевдин «Жол» деген ырына берели. Мен окуп берейин, силер кунт коюп угуп отургула. Жол. Шоссе жолду коштоп бойлоп, көчө менен баратат. Жөө кишилер баскан ал жол тротуар деп аталат. Тротуар чекесине өстүрүлсө бак-дарак. Анда ал жол саябан бак, аллея деп аталат. Азыр ырды чогуу окуйлу. Жол. Шоссе жолду коштоп бойлоп, көчө менен баратат. Жөө кишилер баскан ал жол тротуар деп аталат. Тротуар чекесине өстүрүлсө бак-дарак. Анда ал жол саябан бак, аллея деп аталат. Балдар, шоссе. Бул автоунаалар жүрүүчү чоң жол. Шосседе машиналар жүрөт. Кайталайбыз. Шоссе. Шоссе. Ал эми бул тротуар. Бул жөө адамдар басуучу жол. Көчөдө жүргөндө сөзсүз түрдө тротуар менен баскыла. Кайталайбыз. Тротуар. Тротуар. Ал эми бул аллея. Бул жөө адамдар парктарда, бакчаларда басуучу жол. Аллеянын эки четинде бактар өстүрүлөт. Кайталайбыз. Аллея. Аллея. Жакшы. Эми балдар, сүрөттөгү нерселердин атын атап, бул сөздөрдүн биринчи тыбыштары менен жаңы сөздү тапкылачы. Эмне деген сөз пайда болду? Туура. Чүкө деген сөз пайда болду. Азаматсыңар, туура таптыңар деп ишенемин. Бул жерде эмне деген сөз катылды экен? Кана, ойлонобуз. Туура. Турна деген сөз пайда болду. Жакшы. Мындачы? Ооба балдар. Булак деген сөз пайда болду. Жакшы. Силер туура таптыңар деп ойлойм. Балдар, эми сабагыбызды жыйынтыктап, эсибизге сактайлы. Бүгүн силер В, Ф тыбышы менен тааныштыңар. Алардын түгөйлүү үнсүз экенин билдиңер. В, Ф тыбышы катышкан сөздөрдү туура атап, муунга бөлүп, сүйлөм түздүңөр жана алардын өзгөчөлүктөрүн салыштырдыңар. Муун, сөз, сүйлөм, тексти окудуңар. Жаңы сөздөр менен тааныштыңар. Ой жүгүртүүгө карата тапшырманы аткардыңар. Балдар, мен силерге ишенем, айтылган нерселерди угуп, жетише алдыңар деп. Бул алган билимдерди унутуп калбайлы, кайталап туралы.
Анткени алдыда биз окуй турган кызыктуу ырлар, жомоктор, табышмактар бар. Телесабак. Биздин сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бөлүп отурганыңарга чоң рахмат. Эмки сабакта көрүшкөнчө саламатта болгула.